Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар? Бүгүн биз кыргыз тили сабагынан өтүлүүчү темабыз сүйлөмдүн баяндоочу. Сабактын максаты: биринчи, окуучулар сүйлөмдүн баяндоочу менен таанышышат, жаңылгандан кийин текстинин биринчи бөлүмүнүн мазмунун түшүнүшөт. Экинчи, окуучулар сүйлөмдүн баяндоочунун сүйлөмдөрдөн таба алышат, тексттин мазмунуна талдоо жүргүзө алышат. Үчүнчү, окуучулар бири-биринин пикирин угууга, өз ойлорун эркин жана ыргактуу баяндоого үйрөнүшөт. Балдар, сабакты баштаардын алдында биз биргеликте жагымдуу маанай түзүп алсак. Балдар, маанайларыңар көтөрүлдүбү? Анда китептин 96 бетин ачып, темага көңүл бурабыз. Ээнин кыймыл-аракетин, алабалын билдирген сөздөр сүйлөмдүн баяндоочу болот. Алар эмне кылды, эмне кылат, эмне кылып жатат, эмне болот деген сыяктуу суроолорго жооп берет. Баяндооштун асты эки түз сызык менен сызылат. Анда мисалдарга көңүл бөлсөк, биринчи, Акылай ырдады. Акылай эмне кылды? Акылай ырдады. Ырдады деген сөз сүйлөмдүн баяндоочу. Асты эки түз сызык менен сызылат. Экинчи сүрөткө көңүл бөлөбүз. Актан бетин жуйт. Актан эмне кылат? Актан бетин жуйт. Жуйт сүйлөмдүн баяндоочу. Эки түз сызык менен сызылды. Үчүнчү сүрөткө көңүл бөлөбүз. Сезим ките окуп жатат. Сезим эмне кылып жатат? Сезим ките окуп жатат. Окуп жатат сүйлөмдүн баяндоочу. Балдар, ушу мисалдарды дептериңерге көчүрүп жазгыла. Балдар, 113 көнүгүүгө көңүл бурабыз. Оозеки иштейбиз. Жаңылгандан кийин текстин шаар окуп, маанисин өз сөзүңөр менен мага видео звонок аркылуу айтып бересиңер. Кийинки көнүгүүбүз. Дептериңерди ачып, сулуу, таза, тыкан жана тамгаларды өз элементи менен жазабыз. 314 көнүгүү. Сүрөттөрдө кимдер тартылган? Алар эмне кылышты? Жооп жазгыла жана баяндооштун астын эки сызык менен сызабыз. Кийинки көнүгүүбүз. 315 көнүгүү. Жаңылгандан кийин текстинен 3 сүйлөм аласыңар дагы суроо берип, баяндооштун астын эки түз сызык менен сызабыз. Балдар, чарчадыңарбы анда? Эс алуучу көнүгүүнү жасайбыз. Үй жаны барлары пайдалуу, адамдын эң сонун достору. Келгиле биз кайталайбыз, мыйлар мөрөт Янда корос кукарека ку. Күчү көрөт аф-аф-аф, мышык айтат мяу-мяу-мяу. Эс алып алдыкпы, балдар? Анда сабагыбызды баалап алсак. Эгер силерге сабак
түшүнүктүү болсо, анда биринчи сүрөттү жибересиңер. Эгер силерге сабак түшүнүксүз болуп калса, анда экинчи сүрөттү жибересиңер. Үй тапшырмага көңүл бөлсөк. 316 көнүгүү. Мен кече эмне кылгам? Мен бүгүн эмне кылдым? Мен эртең эмне кылам? Деген суроолорго жооп жазып, WhatsApp аркылуу жибересиңер. Саламатта калгыла балдар. Көрүшкөнчө.